Ушул акыркы убакта айтайын деген Мадил мырза, массалык маалымат каражаттарында ошол эле соц тармактардан активдүү болуп жатасыз да, көптөгөн кайрылууларыңызды көрүп жатабыз, түз эфирлерге чыгып жатабыз. Анан эми адам баласы болгондон кийин эмнеден улам деген суроо келбей койбойт экен да. Тынч элеби бардыгы, ошол эле долбоор үчүн болуп жаткан жокпу? Мени ачык эле айтайын, мени мына акыркы бир 2 жуманын ичинде аябай коркутушту да. Коркутушту, мени шантаж кылды. Ким тарабынан болуп жатат? Ошондой адамдар бар да, адамдар бар. Алар келип мени коркутушту. Алар айтты, заявленияң жазпасаң сени мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Азыр деле заказдар иштеп атат, мен билем да. Заказдар иштеп атат. Ар кандай попытка кылып атат мага иш козгогонго, коркутканга, сындырганга, ийгенге. Анткени бул жерде акча маселе турат да. Билет да, мен эгерде иштесем эч кимге жедирбейм. Жедирбейм да. А бул жерге азыр жей турган адам керек болуп атат да, жеп бөлүшкөн адам керек болуп атат да. Анан кийин бул маселе боюнча мен деле тиги биздин мэрге кирдим, Бактыбек Жапаровичке айттым, мына мен заявлением керек болсо, менин ордум керек болсо, мына мен болсо, мен чын айтканда бул жерден же 1 тыйын төлөп кирген эмесмин бул жумушка. Взятка берип келген эмесмин чын айткандачы. Ошондуктан бул жумушка мен кармалбайм дедим да. Болгону эле ушул проектти ишке ашырып, аягына чейин жеткирип коеюн деген оюм бар эле. Дегенде мына Бактыбек Жапарович биздин мэр колдоп берди. Айтты: "Адил, эч кимден коркпо, мен турам, иште, мону аягына чыгар" деп. Мындай айтканда ушул жерден чын айтканда ошол адамдын эркине мен таң калдым, баа бердим да. Чынын айтканда жок кандай, мисалы мен болсо бир какой-то бир тыйын мэрге алып барып берди деген андай жок. Мындай айтканда чыныгында ушул адам таза иштеп атат, азыр ошо завод аягына чыгар деп атат да. Эми чыныгында ошо завод салынып калса жалпы эле мындай баарыбыз эле мындай көтөрүлүп калмакпыз да. Керек да, азыр түтүп атат, көрүп атасыңар. Мына бүгүндөн баштап биз азыр ошол түтүндү өчүрүш үчүн, отту өчүрүш үчүн күнүгө 50 машина топурактан киргизип атабыз да. Анткени компанияның бул түтүндү өчүрүүгө тиешеси жокпу? Эстониялык компания бизге өзлөрүнүн самосвалдарын берди. Майын биз куюп берип атабыз. Мындай айтканда бир келишип азыр ошону өчүрүп атабыз да. Аны өрттү бизге пожарниктер келбейт. Пожарниктер бизге келбейт. Бизге чакырсаң келбейт да. Суу менен өчүргөн да болбойт. Суу менен өчүрсөң кайрадан жанат да от. Бул жерден топурак менен дымытып эле басыш керек да. Бирок мына көп эле айтып атат, мурункуга караганда уже азыраак күйүп калды депчи. Азыраак чыныгында иштеп атабыз. Күнү түнү эле ошо от менен дагы кой ошо жанында жайгашкан жан конуштар, алтын казык, ак босого ошолор ууланбасын деп бүт аракетти кылып атабыз. Буйруса, эми чын айтканда жөн эле өзүм ишимди кылсам мага оңой болмок да. Интригалардан тажадым эле тажадым да. Мындай айткандай, чын айтсам мындай жумуштун деле кереги жок эле магачы. Мындай ар бир адам спокойно иштегиси келет да. Эгерде чыныгында сол чөнтөгүмө уруп, мындай айткандачы, ошонун үзүрүн көрүп, мындай эл катары дегендейчи, эл катары эле бир ойлойт да, ошо кызматка, мамлекетке кызматка келгенде байып эле жатып калат депчи. Андай практиканы токтотолду да андайды. А биз 2 күн биринде эле ошакта жүрөбүз, кой проблеманы чечели. Түтөбөсүн, эл ууланбасын, балдар ууланбасын депчи. Анан кийин билбейм, мен ушундай эме келип атам, иштеген адамды биз деле мындай жактырбайбызбы, же эптеп эле жаман болсо да, меси иштесе, иштебесе да тууганым болсун, тууганым келсин деген эле ойго. Эгерде мындай ойлонбосок, эгерде ушундай ойлоно берсек, эгерде туура эмес ойлоно берсек, эгерде эмсе анда бизде келечек жок. Биз чыныгында ар жумушка иштей турган, билими бар, колунан келе турган адамдар иштеш керек да. Калтыралы коелу туугандар кереги жок, алар колунан келбесе, тескерисинче уят кылат. Уят кылып атпайбы азыр деле туугандары?